Бүгүнкү күндө сиздер өмүрүңүздөрдөгү эң маанилүү кадамдардын бирин баштап жатасыздар. Үй бүлө бул сүйүүнүн, ишеничтин, түшүнүктөн куралган эң ыйык союз. Аял заты ушундай жаралган жан экен. Аларга эч нерсе жакпайт. Сен мени түшүнгөн эмессиң. Мындай айтсаң деле түшүнбөйт, тигиндей айтсаң деле түшүнбөйт. Тупой да тупой. Сен жок 20 жыл жөн эле жылга эле жашагам. Келин болуп келгенде унчукпай келишет. Убакыт артка кайрып келсе, мен сага тиймек эмесмин. Сен турчу демей каяка келип калганбыз? Экөөбүз жашообузду өзгөртүшүбүз керек. Бизге дагы бир шанс бериптир. Сен ушунда тий кызга бар, мен өзүмө карайын. Карабайсыңбы? Агып аткан. Билбейт да. Кийин мээ жеген серва болорун. Бул жактан кетип кал. Экөөң бактылуу болбойсуңар. Кайдан билесиз? Сен бул Мен 16 жылдан кийин. экөөбүз бир эле адамбыз. Байкем, не керек сізге? Сен ичиң ооруп атат. Кирип чыганан сүйлөшөлү. Жатаңда! Эмне кыласың? Айкырам жок, мага айкырам. Ошо мен да. Шын айтпашы, не керек сізге? 5-класста шымга сийип салдың беле? Жоқ, мен кишенинде өдім да. Бул тага ким келип жашамак эле? Эч ким болбойт бул жерде. Кийин магистралдын уланысы болот. Өлө укмуш өнүккөн район болот. Руслан, менде сонун сценарий бар. Кинонун аты Бейшененин таманында. Наздан атат. Кыз деген ушундай да. Биз көз баары бир чогуу болобуз. Вообще жанына жолоо чуктум да. Болду? Ырасыңарбы? Биз экөөбүз ушуну кааладык белек. Эмне жетпейт силерге? Кайдан билесиңер башка менен үйлөнсөңөр бактылуу болот экениңерди? Мени кечир. Сени бактылуу кыла алган жок. Тамагыңызды аябай сагындым. Менин аялым тамагымбы?